Федерациясынын ошо азыркы болуп жаткан ситуацияда эң негизги эле ошо болуп атканы бул Мирбек Аскеровичтин нелегитимность бүгүн ошо такталып, далилденип, анан кийин ошо совет мүчөлөрү менен постановлениялары чыккан 19 мүчө менен. Анан эми бул азыркы ошол советке баягы ээ бербей, азыркы кезде Мирбек Аскерович ошо өзүнүн жубайы Молдобекова Гүлкан Сакеновна ошо социалдык тармактардын төрайымы болуп, ошол жерде азыркы временный депутатский комиссия түздөлгөндө, ошол временный комиссиянын түздөлгөн негизи дагы ошол жерде баягы биздин лидерлерди, отраслевой комитеттердин председательдерин ошол жерде только басым жасап, ошол жерден бир какой-то психологический давление оказывать этиши да. Бул комиссияны эмне деп айтса болот? Бул жерде мен ойлойм да, эч ким ошол комиссиянын ичинен бир аныктап, далилдеп, тактап, же болбосо бир уставды же положенияны карап, бир ушу адамдар бир изучать этпесе керек депчи. Себеби деген ушунчалык ушу чоң трибунада, ушу депутатский трибунада, ушу кыргыз элинин баары көрүп турган жерде ушунчалык бир мындай бир билими жок адамдардай болуп, ошо бир кандайдыр бир жок нерсени айтып отурушат да. Мисалы үчүн Кожобек Жайчыбекович айтып атат, 400 миңден зарплата алып атышат депчи. Мисалы менин зарплатам 7800 сом. Мен директор санаторий Кыргызстанмын. Башкалардын зарплаталарын деле көрүп атабыз. Мен ойлойм да, ушул зарплаталар жөнүндө айтсак дагы ушул жерден баары тең так келбеди, туура эмес келип калды. Ушунун нерсенин баары тең ошону да тактап, ошонча элдин алдына айта турган болгондон кийин колунда бир фактысы болсо жакшы болмок экен депчи. Анан бул ошол төрагасын айтсак, ошол председатель этой комиссиянын дагы ошо Бакыйган, менин билишимче ушундай билимдүү, илимдүү жигит. Ошону да айтып отурган баягы сөз кезеги келсе жооп бериш керек экен. Ушундай эл ишенген, эл өзү сыйлап ушуларды бир ушу жерге депутат болгула, элдин көйгөйүн карай кылгат деген адамдар бүгүнкү күнү отуруп туруп, ушу ар кандай бири-биринин аялын алып кеткен. Профсоюз не только мүлктөрдү өздөрүнө приватташтырып алат экен, ушундай аялдарын кошо жулуп кетет экен деген көп ушундай туура эмес сөздөр болуп атат да. Бул жерде бул депутатский комиссиянын анын болгон нерселерин айтып отурсак көп эле сөз болот. Негизгиси ошол комиссияга катышкан адамдарды айткым келет да. Ошол жерде катышкан адамдар эч кимиси ошол жерде профсоюзга отношениясы жок. Атайын ошо блогерлерди, анан кийин ар кайсы айылдан, мисалы үчүн санаторий Кыргызстан элине жеринде кадыр баркы жок адамдарды ызы чуу салып, ар дайым жазуучуларды, монтип арызчыл адамдарды чакырып алышкан. Себеби ошолордун негизи заявитель же болбосо болуш керек да, ошолорду атайын нанимать этишип, ушундай өздөрү папка даярдап берип туруп, мисалы үчүн Мирбек Аскерович өзү ошо папкаларды даярдап берип туруп, ар кимге таратып берген. Мисалы үчүн Кыргызстан санаторийде сен жамандайсың, сен каралайсың, ушул фактыларды сен бересиң, ошол эле Жалал Абад курортун сен бересиң, госучрежденияга сен сүйлөйсүң деп. Ал кишилердин арасын карап отурсаңыздар, кимдер бар экен? Мисалы үчүн ошол эле Былам деп блогер. Анын историясын да билдик, ким аны спонсировать эткени дагы азыркы убакта билинип калды. Биздин өзүбүздүн эле ошо республиканский комитет торговли деп коет, ошол жерде кыйкырып, ушундай чынчыл сүйлөп атам, мен чындыкты айтып атам деген бир Дөлөталиева Дамира эжебиз бар. Ошол киши ошол эле күнү гүлдөрүн берип, ушунун үйүн мен сатып алдым элем, ушул кишини көптөн бери тааныйм деп, ошол киши ошо спонсорлук жардам кылып жүрөт ошо блогерге. Бул блогерлердин пайда болгонун мен ойлоп атам да, ошо журналисттердин деле бир өзүнчө бир ошолордун аброюн кетирип,
журналисттердин ошолордун да иштерине бир тоскоолдук кылып атабы депчи. Себеби ар ким эми туруп алып эле өз пикирин эле баягы бир жазган, өз пикирин жазганга болот. Бирок ошону факты менен же болбосо каралап адамды отурду, мынча жыл түрмөдө отурду, же киши өлтүрдү деп мисалы үчүн ошондой көп нерселер болуп атат. Ошондой нерселерди мен ошо эң эле ошол биздин азыр кандайдыр бир беспокоить эткен нерсе, что ушуну эми депутаттар угуп отурганына да ошол эң мындай бир мен ойлойм бул мындай бир проблемабы депчи. Себеби ушундай бир ойго келет экенсиң, что ушу биз ишенген депутаттар ушундай адамдарды чогултуп алып, анан ушундай бир бизге ушунчалык бир каралап, бизди ушу бир болбогон нерселер менен анан бир ушу жалаң эле ушу профсоюздун мүлкү үчүн ушунчалыкка дагы ушу деңгээли түшөбү депчи. Мен ушу бүгүнкү күнү депутаттык комиссияга айтат элем, ошо өткөндөгү баргандардын баарына тең ошо өздөрүн таптап, эмне деген адамдар экен, кимиси канча жолу соттолгон, ошол эле сүйлөп аткан Арыков мисалы үчүн разбой менен соттолгон экен. Биз баягы МВДдан справкаларды алып көрдүк. Бул эмне деген адамдар экен деп көрдүк. Ошол эле барган Арыков мына айтып атабыз азырчы госучреждениянын председателин ошо совет болгондон кийин ошо так эле федерациянын ичинен ошо баягы сабап кеткен да. Ал киши ошо больницага жатып чыкты, Эмилбек Шурупбекович деп. Анан эми ушуну азыр дали ошол комиссия продолжается. То есть ошон эми биз деле ошонун аягын күтүп атабыз. Мисалы эми мен башкалар жөнүндө айткым келбейт, өзүм жөнүндө айтып кетсем деле ошо 3 жылдан бери ошо Эмилбек Аскерович келгенден бери эле 80 сотка жер ошо биздин санаторийде сатылды эле да. Ошол боюнча мен ошо азыр көрүп аткан адамдар деле билсе керек, кайсы гана инстанцияга барган жокмун. Бүт жерден мынакей азыркы кезде 3 отказной материалым бар, именно прокуратура менен, ГСБ менен прекращенный материалдар бар. Себеби аны баары тең эле түшүнөт, что а жерде менин эч кандай тиешим жок экенин. Тем более незаконно я была 17-жылы была уволена в 2017 году. 2 жыл булардын убактысы болгон. Если ошол жерди мисалы үчүн кайра эле бирөөгө оформить этип бербесе, мен ойлойм да, бул өзүнчө бир ал адамды дагы сатып алган адамды да Эмилбек Аскерович как оружие использовать этип, ошону бул жерди берем, ал жерди берем деп ошо заблуждение киргизип, и правоохранительный органдарды дагы азыркыга чейин ошол жер оформиться этиле элек, сатып алган, добросовестно сатып алган адамдарга. Но ушул жаңы мен ноябрда восстановиться эттим Верховный сот менен. Ошондо да дагы кайрылуу жазгам, обращение член советтерге, Эмилбек Аскеровичтин өзүнө да жазгам. Ушуну токтотуп, ушул деген мынакей ушундай комиссия менен, ушул эле аукцион менен өттү эле, ошол адамдын жетекчи катары мен ошол обращенияны жасадым да, ушунча жылдан бери келаткан жерди же оформить этип берип, же болбосо кайра ошол бизге которулган, санаторийге которулган акчаны кайра кайрып берсек деген көп дагы мен предложениялар жазгам. Андан бери дагы ответ да боло элек. Мен эми ошо прием передача кылганда дагы ошо госактар жок болчу. Бизде санаторийде 2 госакт бар. Ал эми Эмилбек Аскеровичтин колунда экен. Зам начальника управления Кыргыз курорт Кучуков айтты, Эмилбек Аскеровичте деп, ошону дагы мен көп жолу ушул служебный запискалар жаздым, рапорттар жаздым. Мен мисалы үчүн азыр дагы судьбу госактов даже билбейм да. Эми бул жөндө айта берсек, көп эле бул Эмилбек Аскеровичтин көп ушу келгенден бери минустары көп болуп кетти да. Анан ушу профсоюзга бул только эле кыянаттык кылып атат да. Анан мисалы үчүн кыянаттык кылган кандай? Мына здравницалар көрүп атасыздар өзүңөр, ушу искусственный банкротствого алып келип атат. Мен келгеним мынакей 1,5 жылдын ичинде, мен келгенден кийин 4 функционирующий спальный корпустардан азыр 1 эле корпус калыптыр. То есть 120 койка месттен азыр 20 эле койка мест калган. Дагы эле болсо бизге кысымдык жасап санаторийге бизге путевкалар бөлүп бербей, должный путевкалар. Ошонун себебинен эң негизгиси себеби, что ошонун баары талкаланган, и биз азыр даже оздоравливать эткенге возможность жок ал курортто. Ошол себептен биз азыр майга чейин деп
член советтерге обращаться этип ушу майга чейин жаап туралы болбочу болсо биз аны дагы ошону ойлонуп өзүбүздүн коллектив менен ошону таптык. Себеби азыр дагы биз иштеп бир какие-то жалобы отдыхающийлерден атайын организовать этишип ошондой жалобаларды анан кийин бул жер эми таптакыр эле банкротствого келип калды, принимать эткенге отдыхающийлер возможностьтары жок болуп калды деп бул санаторий дагы ушу бир частный руки кетип калаган турат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн коллектив менен чечип, пока бизге помощь болмоюнча деп ушу зимний периодко деп обращаться этип бүгүнкү күндө ответ алып, ошону осенний весенний периодко жаап, осенний зимний периодко жаап турабыз. Эми биздин эле санаторий эмес, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, Чолпон ата санатории. Андан ары мынакей Ала тоонун жерлерине кызыккан кишилер бар да. Эми өз оосунан чыккан сөздөрдө деле айтып коелу, мен убагында тоже исполняющий обязанности управления Крымский курорт болуп тургам. Ошол убакта эле эми баягы тирешүү же болбосо пока ошол банкротствого алып келем деген сөздөр башталганга чейин бизде эч талаш деле жок болчу Мирбек Аскерович менен менин ортомдо. Ошондо ушул Кожобек Жайчыбекович жөнүндө көп сөз болду эле. Өзүнүн мына Мирбек Аскеровичтин эле айтып берген сөздөрүн айтайын. Убагында бир 5 сотка жер сурап туруп, ошону профсоюз бербей коюптур. Азыр болсо мынакей ушу Чолпон атадан, анан кийин Ала тоодон сурап атат депчи. Урматтуу ушу Кожобек Жайчыбековичке да айтып кетет элем. Кожобек Жайчыбековичти эми биз избирать эттик элек, ушул адамга жүгүрдүк элек, ушул партияга жүгүрдүк элек убагындачы. Анан кийин бул бара-бара мен эле эмес, ушу элдин ишеними ушу биздин депутаттарга такыр эле кетип баратат да. Анан кийин мына эми алдыга азыр кайра эле ошол атка минерлер, ошо эртеңки эле өзүнүн программасын айта турган кишилер, мен ойлойм, ушундай депутатский комиссия ушундай кылып аткан иштеринен кийин мындан тышкары деле көп иштерди байкап атабыз, көрүп атабыз, кандай парламент болуп атканын. Ошондон кийин мен ойлойм, ушу элдер деле өзүнүн ишенимин жоготуп койду депчи. Бул эң ушу коркунучтуу нерсе ушу да. Себеби деген адам болгондон кийин биз өзүбүздүн баягы иштеп жүргөн кызматчылар, биздин ушу медиктер, ошол эле соц тармактын жумушчулары, адистери ошонун баары тең ишенип турат да. А бүгүн ким ошо соц тармакты, ким комитетти возглавлять этип турат? Өзүңүздөр далайын окугандырсыз. Эми азыр дагы мынакей коррупционный схема эмнеден болот? Ошол законопроектти кандай, ким лоббировать эткен? Ошол законопроектти именно Гүлхан Молдобекова лоббировать эткен. Биринчи, экинчи чтенияны ушундай со скоростью света өткөзүп ишти да, эч бир ушул согласование жок, эч бир предложенияларын принимать этпей биздин өзүбүздүн профсоюздук эми 30 жыл, 40 жыл иштеген адамдар бар да. Ошолордун мнениясы менен считаться этиш керек болчу. Ошол эми профсоюздун өзүнүн уставы бар, положениясы бар. Бул эми Кожобек Жайчыбекович айтып атпайбы? Мод сотуңарды билбейм деп мына кара сөзү менен айтып атам. Бул эми мод деген бул международная организация труда дейт. Анан если ошо депутат мод эмне экенин билбесе, анан профсоюзду биз өзүбүз көзөмөлгө алабыз дегенден кийин мындан ары бул профсоюзга эмес, деги эле өзүбүз деле уже ишенич деле жоготуп койдук да. Бул биздин депутаттарыбызга, эл шайлаган депутаттарга ушу закон чыгара турган адамдар, ошолор ушундайларды айтып атса, мен мисалы үчүн ойлойм, что биз өтө коркунучтуу уже эмеде жашап келатабыз да. Кийинки ушу выборлор кандай болот экени даже мен даже ойлобойм, ушу адамдар өтөт депчи. Ну, ал, конечно, менин мнением, өзүм жеке мнениямды айтып атам. Эми баягы эле профсоюзга кайрылып кетсек, ушул азыркы кезде ошо депутатский комиссиянын заданиясы менен мына ошол эле Кожобек Жайчыбекович айткандай, мынакей депутат эмес, президентти да 3 күндө мынакей баарын тактап туруп, далилдеп туруп отургузуп салдык дегендей, ушул жерден дагы ушу профсоюзда отургуза тургандар отургузгула деп атат. Бул эмне деген эми? Бул прокурорбу? Бул следовательбы? Бул өзүн ким деп эсептеп атат да? Бизге вот интересно, он народный избранник. Бул эл үчүн, элдин көйгөйүн ойлош керек, элди отургузганды ойлобош керек бул. Эл ошол профсоюздагы кызматкерлер, трудящийлер эмне кылып атыптыр? Эмне проблемалары бар экен? Ошону ойлош керек да, отургузуш керек, анан баарын жабыш керек деп. Анан дагы бир өтө мындай бизде абдан өзүбүздү бир ушундай акыбалга алып келип аткан нерсе бул
Ошо Мирбек Аскеровичти азыр 9 киши жактап атат да, 9 член совет. Мындай айтканда, эмне үчүн ал тарап жөнүндө айтылбайт? Мисал үчүнчү, мына ошол эле өзүнүн орун басары Осмоналиев тиги Жээнбек Чыныбекович ал деген мынакей ушу АПКнын сельскохозяйственный эмеси да, бул өзү тармагы. Ошо отраслевой комитеттин эле частный собственностьтарын сатып ийип туруп, торговый центр Караванын аркасында мынакей килейген, ошо высотный, авангард стилге сатып ийген ошо жеринчи. Ал деген ошо үстүндө турган ветхий эле өзү үйдүн эле баасын санап туруп, жердин баасын санаган эмес. Ошондо 54 сотка жерди, 54 сотка жер. Ошондо 50 миңден 60ка чейин болуп аткан ошо центрдечи. Именно ошол боюнча мен өзүм заявление жазгам. ГСБте ошол кылмыш иш козголгон. Анан дагы эле болсо ошо Молдобекова Гүлкан Сакеновнанын ошо жерде влияниясы менен ошо жерде следствияга ушунчалык чоң эме жасаганда, давление жасап, ошол дело дагы прекращаться этип кеткен. Андан башкасын деле айтсак болот. Ошол эле мисал үчүн Омуралиев деп атабыз. Мына калгандардын баары бутунан баса албайт, бутуна жүрө албайт. Анан кийин бирөөнү болсо бутунан сүйрөп чыгышты, анан кийин ушундай карыды, мен тиште тигин тиште деп атышат. Бул эми устав положение ошондой экен, бул эми общественная организация. Уставка баары ошондой кол коюлгандан кийин, конечно, мен дагы за то, чтобы молодежь иштесин, жаңы муундар болсун деп, мен деле реформа болсун дейт. Но реформа бир үй бүлөнүн эле кызыкчылыгында болбойт. Реформа болуш керек. Акырындыктан ошонун баарын биринчи анализ кылып туруп, ошонун кандай туура болот, аягы кандай болот, ошонун результатын эмнеге келебиз деп, ошону айтат реформа деп. А келип туруп тигини чаап, аны чаап, тиякта банкрот этип, биякта банкрот этип, өзүнө удобный тиги руководительдерди коюп алса, бул эми мен ойлойм, бул реформага кирбейт. Бул просто өзүнө выгодный, өзүнө удобный адамдар коюлуп атат да, себеби мунун аркасында только эле ушул профсоюздун мүлкүн алып алыш керек да. Башка бу жерде чатак жок. Эч кандай ушу жерге профсоюзга күйүп, ушу Мирбек Аскерович же болбосо ушу профсоюзга бир мындай бир оңдоюн, же болбосо бир санаторийди оңдоюн деген ой деле жок, уккан деле жокпуз биз мунучу. Да, келгенде ошондой көп член советтер эмес, биз деле ушу руководители здравниц баарыбыз тең алданганбыз. Себеби мынакей мен правительстводан момчадан акча алып келип атам, здравницаларды оңдойбуз деп көп бизге убадалар берилген да. Но ал убаданын бири да болгон жок. Анын үстүнөн же болбосо реформанын үстүнөн Мирбек Аскерович бир да күн, бир да саат иштеген жок. Ушу келгенден баштап эле кайсыл здравницанын руководителин алам деп эле мынакей азыркы кезде Жыргаланын директорун алып койду незаконно, жети өгүздүкү. Эми ушунун баары эле только эле ушул жеке эле кызыкчылык үчүн.